Улуулуктун жолун улукмандык менен улап, жашап иштеп, ардактуу эс алууга чыкса да дагы эле эмгектенип келе жаткан инсандардын бири Абдухалим Раимжанов. Ал 55 жыл медицина тармагында үзүрлүү эмгек кылган. Еним абдан ооручан туулган. Анан өлүп тирилгенде, ошондо биз максат койгонбуз агам экөөбүз. Биз доктор болобуз. Анан ушундай кыйналган адамдарга жардам беребиз деген ой менен анан ушул медицина институтуна киргенбиз да. Алды менен агам кирди 58-жылда. 59-жылда мен кирдим. Гематология бөлүмүнө биринчи кадамымды мен койгонмун. Ошондон бери 55 жыл болду мен ушул гематология жагында иштейм. Анан 1997-жыл указ чыккан. Тиги Кыргыз илми гематология борбору ачылсын деп. Ошондан баштап 20 жыл мен ушул борбордун директору болуп иштедим. Анын ийгиликтерине токтолуп кетсек, 1988-жылы медицина илимдеринин доктору, профессор. 2010-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги. 1989-жылы Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген дарыгери. 2011-жылы Кыргыз Республикасынын илимге эмгек сиңирген ишмери жана башка көп наамдары бар. Трансплантация костного мозга биринчи болуп, борбор Азияда биринчи болуп биз трансплантация костного мозга жасадык шу жерден. Ушу түрктөр менен чогуу. Анан кийин калганын өзүбүз жасап 40 ооруга трансплантация костного мозга жасадым. Чогуу үчөнүктерим менен. Бул бир, экинчиден дүйнөдө жок ошол высокогорный стационарда биринчи болуп ушул абдан катуу аскандуулук, апластик аскандуулуктарды дарылоо маселесин көтөрүп чыгып, бул мына эки жаңылык, абсолютно жаңылык нерсени ушул мен таап чыктым. 55 жылдан бери медицина академиясында, 25 жыл Славянский университетте, 25 жыл медицина институтунда лекциялар окудум, сабак бердим. Bir 15 000 республикага эң керектүү докторлорду даярдоого мен өзүмдүн салымымды коштум. Азыр республикада мен деген докторлор, менин колумда окуган академиктер бар. Академик, член корреспонденттер толтура. 5 дүйнөлүк деңгээлдеги академиялардын академигимин. О, значок бул Российский академиянын значогу. Каарманыбыз медицина менен эле чектелбестен жан дүйнөсү музыкага жакын. Ал китеп окуганды жактырат. Ал эми өзүнүн 300дөн ашык илимий эмгеги, анын ичинде 25 монография, 30 окуу методикалык куралы жарык көргөн. Мен өзүмдүн кесибимден сырткары ар кандай чыгармачылыктар менен алектенем. Көп китептерди окуйм. Мисалы үчүн Чингиз Айтматовдун бардык китебин окуганмын. Акшы менен да чогуу жүргөнмүн. Анан кийин кээ бирде мындай ырдап да коем. Мисалы үчүн Керим Тураповдун Туулган жерди сагындым деген ырын ырдап жүрөм. Кылымдардан кылым карытып, кызыл суунун суусу агылып, балжытынан таттуу кымыздай, туылган жердин суусун сагындым. Жүрсөм дагы алыс аралан, ата журтум кетпейт санаман. Акыл айтып асыл кеп айткан, аталардын кебин сагынам. Мен учкургон айылымды сагынам. Көп улутту элин сагынам. Алмурут Коконгилас Шабдолусун сагынам. Исбайрам сайын тунук суун сагынам. Апам жапкан нанды сагынам деп анан баштайм. Коом мамлекет үй бүлөдөн башталат демекчи. Абдухалим атанын 2 баласы, 6 небереси бар. Алардын көпчүлүгү атанын жолун жолдоп медицина тармагын тандап алышкан. Bir kızım var, bir oğlum var.
Ulum meditsina ilimlerinin kandidatı. Jolumdu joldagan gematolog emas, al koşvenerolog, anan urolog bolup işteydi. 6 neferem var. Kızım vraç высшей kategoriye ve Ulutluk Gospital'da vraç ujisi bolup işteydi. Абдухалим Райымжанов тынымсыз эмгектин үзүрүн көрүп, шакирттери менен сыймыктанып, учурда дагы студенттерге онлайн сабак өтүп, саламаттыктын сакчыларын даярдап, эл кызматында. Үй bölölük kafedrada profesör bolup leksiya okuyayım. Үйde oturup online leksiya okuyayım. Anan online konsultasiya berem. Oralarda konsultasiya berem. Anan oturup kitaplar yazam. Ben 310 ilmi jumuş jasadım. Anı 25'i monografiya. Çoğun kitaplar studentler, vraçlar okuyturgan kitaplardı yazdım. Hazırda yazıp atam. Hazır 3-4 kitapın üstünde oturam.